Ислам мамлекетинин согушчандары өздөрүнүн валютасын жүгүртүүгө киргизгени жатат. Экстремисттер эрте ислам доорунда пайдаланылган динарды кайтармакчы. Тыйындар орто кылымдардагыдай эле алтын, күмүштөн жасалат. Бул валюта бир нече жума ичинде ислам мамлекети көзөмөлдөгөн аймакта жүгүртүүгө киргизилери айтылууда. Япониянын жашоочусу өлкөнүн чет элдик аскердик аракеттерде катышуусуна каршы чыгып, Токионун борборунда өзүн өзү өрттөп салды. Жаран ооруканада каза болгон. Маркумдун жанынан Япониянын өкмөт башчысына парламентке жолдогон каты видеосу табылды. Июль айында дагы бир адам Токио көчөлөрүндө жүздөгөн адамдын алдында ушундай эле талаптар менен өзүн өзү өрттөп салган эле. Эске салсак, июль айында өкмөт Япониянын аскер күчтөрүнүн чет элдик согуш аракеттерге катышуусу боюнча документке кол койгон. Индияда йога министрлиги пайда болду. Ал Индиянын салттуу медицинасын, анын ичинде йога, аюрведаны жайылтуу милдетин аткарат. Бул министрликтин бир жылдык муктаждыктарына бийлик $147 миллион ажыратат. Индиянын премьер-министри Нарендра Моди өзү салттуу медицинаны жактагандыктан, бул жааттагы дары-дармектер менен дүйнөлүк рынокко чыгууну болжоп жатат.